Жакандын жакшы кабарында мындай деп жазылат. Кийинки күнү Жакан өзүн көздөй келе жаткан Исаны көрүп, бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. Машаяк келгенге чейин анын алдына жол даярдоого Жакан аттуу пайгамбар жиберилген болот. Жакан Машаякты кызматка чыкканын көргөндө адамдардын көңүлүн ага бурууну каалап карагыла, көргүлө деген сөздү колдонгон. Көрүү сөзү грекче бир нече көрүү маанисиндеги сөздөрдүн бирине тыгыз байланыштуу болуп, бир нерсени тажрыйба аркылуу эмес, сезүү менен кабыл алууну да билдирет. Ошондуктан бизде Машаяк же күнөөлөрдү кечириши боюнча сөз болгондо мурун угуп же көрбөсөк деле бул жерде куткарылуу бар экенин сезе алабыз. Машаяк чындап эле бир жолу баары үчүн бир жолу өлгөн, бирок ал биздин күнөөлөрүбүздү кайра кечирет.